Улуттук идеологияны туу туткан Кыргыз элинин сыймыгы Манасчы Дөөлөт Сыдыков Ош шаарында 3 күн манас айтат. Манас айтуу убактысы бүгүн түшкү саат 12ге деп белгиленген болсо, ал убакытка чейин өзүн өзү даярдап жатты. Манасчынын айтымында Кыргыз элинин улуу эл, улут экенин аныктап турган мына ушул манас айтуу өнөрү жалпы элге дем күч берүү, аны жайылтуу максаты болгон. Колдон келсе ошо сиз айткандай бардык эле жерде, бардык элде керек болсо ошо дүйнөгө биз сыймыктанып айтып жар сала турган манасыбыздан башка эч нерсе жок. Дүйнө баарын жасап койгон, космоско баарын учуруп, иттен бери учуруп бүтүшкөн. Биз мындай жаңылык биз деген бабаларыбыздын жолу эле бар да. Биз сыймыктанып айта турган биздин манасыбыз бар, биз манастын урпагыбыз, биздин мондай жайчылык өнөрүбүз болгон, биздин ушундай касиеттерибиз болгон, алдын ала айтымчылык болгон, баарын тиги Умай эне жолун улаган энелерибиз болгон, Улукмандын жолун улаган аталарыбыз болгон, эмчилер болгон, домчулар болгон, ушундай деп ошонун баары манаста камтылган да. Ошонун баарын айта турган биздин ушул жеткире турган, ошондой бир жаштар чыкса деген, ошолордун жолун уланса деген эле тилегибиз. Анан айтып жар сала турган бул бизбиз да. Сыдыков алгач 12 жашында манас айтып баштаган. Ошол убакыттан ушул күнгө чейин бул өнөрдү таштабай келе жатат. Улуу элдин улуулугун даңазалган манас айтуу өнөрүн бир эле борбор шаарларда эмес, өлкө боюнча жайылтуу керек деп эсептейт. Манас айтып жаткан учурда эч кандай тоскоолдук болбогондугун айтып, ден соолукка залакасы тийбейт дейт. Манас айтканда кээ бирөө баягы ойлойт да, кыйналып калат, чарчап калат деп. Анан чын-чынына келгенде бул эми Кудай арбактан да. Бул сөз келип турса ошо да чарчабайсың, чалыкпайсың, айта бересиң. Анан илгери баягы бир отурганда бир 7 күн деп, 7 түн деп айткан залкар аталарыбыз болгон. Эми аз да болсо ошол жолду улантып айтып келатабыз да. Андан кийин Нокатка кеткенибиз деле ошол болду. Ири саамалыкты демилгелеп аны уюштурууну колго алган Темирбек Муратовдун айтымында манас айтуу акыркы убактарда солгундап бара жатат. Буга чейин алар айылдарга барып манас айтуу өнөрү боюнча иш-чара өткөргөндө анда бир канча жаш манасчылар бар экенин айтат. Иш-чараны мындан арыда жайылтуу жагын жергиликтүү бийлик менен биргеликте улантсак деген планы бар. Манасыбыз менен, комузубуз менен, улуттук кийимибиз, калпагыбыз менен элибиз кыргызбыз. Алманын дагы тамыры алма болот да, тамыры өрүк болбойт да алманын. Демек биз кыргызбыз, биздин өзөгүбүз, тамырыбыз да кыргыз. Ошондуктан биз манасыбызды өркүндөтүшүбүз керек, өстүрүшүбүз керек. Ушул Ош жергесинде айрыкча манасыбызды акыркы убактарда эстөө мында угуу азайып кетти. Уучубуз кур эмес, шүгүр бизде Ош жергесинде да манасчылар көп. Ошолорго да дем күч берет. Анан негизгиси бул манас деген бул чоң энергия. Манас айтканда ошол нур жайт да, энергия түшөт. Адамдын кыргыздын генин ойготот. Ал эми саамалыкты өткөрүүгө Ош шаардык мэриясы колдоо көрсөтүүдө. Кала бийлиги мындан кийин да улантып, республикалык деңгээлде дагы өткөрүүгө кызыктар экенин билдирет. Ушу манас эпосубузду даңазалап, дагы биз ошол Кыргызстаныбызды дүйнөгө таанытуу боюнча бул бир салымдардын бири болуп эсептелет. Ушу 3 күн ичинде ушу кандай бизге керек болсо жардамдардын бардыгын биз жардам беребиз. Техникалык жактан дагы ушу манас айтуу учурундагы кандай тамак ашы болсун, мунун кала турган жери болсун, ушу бардыгы боюнча ушу жергиликтүү бийлик ушу биз колдоп беребиз. Норуз майрамын утурлай өткөрүлүп жаткан манас айтуу 3 күнгө созулат. Шаардыктар жана калоочулар келип көрө алышат. Эске салсак, Манасчы Дөөлөт Сыдыков Бишкек шаарында да 14 саат бою манас айткан болчу. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.